47 бөлүм. Фараон азаны кыйратаардын алдында Теңирдин Жеремия пайгамбарга белиштиликтер жөнүндө айткан сөзү. Теңир мындай дейт: мына, түндүктөн суулар көтөрүлүп келе жатат. Алар ташкын сууга айланып, жерди жана анын үстүндөгүлөрдүн баарын, шаарды жана анын тургундарын каптайт. Ошондо адамдар өкүрүшөт, өлкөнүн баардык тургундары бооздоп ыйлашат. Анын күчтүү аттарынын туяктарынын дүбүртүнөн, анын майдан арабаларынын калдыраганынан жана алардын дөңгөлөктөрүнүн үнүнөн аталары балдарына кыл чайып карабайт. Анткени алар эмне кылаарын билбей калышат. Баардык белиштиликтерди кыра турган Тир менен Сидонду баардык жардамчыларынан ажырата турган күн келди. Анткени Теңир Каптора аралынын калдыгын, белиштиликтерди кыйратат. Азанын башы такырайып калды. Алардын өрөөнүндөгү элдин калдыгы Ашкелон талкыланып жатат. О Теңирдин кылычы, качанкыга чейин кыя бересиң? Качанкыга чейин тынчтанбайсың? Кыныңа кайра кир. Токто, тынчтан. Бирок Теңир Ашкелонго каршы, деңиз жээгине каршы буйрук кылганда, сен кантип тынчтанмак элең? Теңир аны ошол жакка багыттады.